Алмазбек Атамбаев, Келдибеков, Бекназаров, Дүйшөнбаевке 300 000 сом төлөп берет. Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалы саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөнбаевке утулуп калышты. Бүгүн Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков, мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров жана УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөнбаевдин доо арызын колдоду. Сот экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына берген маегинде жогорунда аталган аткаминерлердин ар намысына шек келтирди деп таап, ар бирине 100 000 сомдон төлөп берүүнү буйруду. Ал эми Апрель телеканалы туура эмес маалымат боюнча төгүндө бериши шарт. Белгилей кетсек, аталган аткаминерлер Алмазбек Атамбаев 18 миллион сом талап кылышкан. Алар акча каражатын кайрымдуулукка жумшамакчы. Илим Карыбеков КТРКнын башчылыгына талапкер болуудан баш тартты. Илим Карыбеков КТРКнын башкы директорлугуна талапкер болуудан баш тартты. Бул тууралуу ал бүгүн КТРКнын байкоочу кеңешинин алдында билдирди. Карыбеков анын катышканы таңдоо түрүн кызыктуу кылганын, баш тартышка эч ким басым жасабаганын, себебин соц тармактарга жазганын, эч кимди экинчи мөөнөткө калтыргыла деп кыйнабаганын айтты. Байкоочу кеңеш бүгүн башкы директорлукка талапкерлер менен аңгемелешүү жүргүзүлүп жатат. Жалпысынан 22 адам документин тапшырган. Алардын 19 менен аңгемелешүү бүгүн жүрүп жатат. Бала сатууга шектелген аялдар кармалды. Бишкекте бала сатууга шектелген 3 аял кармалды. Бул тууралуу Бишкек ШИИБинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Бишкектин 1-май РИИБине 27 февралда белгисиз аял өзүнүн баласын сатууга аракет кылып жатканы боюнча маалымат түшкөн. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө баланы сатып жаткан маалда 1988 туулган аял кылмышка катыштыгы бар. 1969 жылы туулган аялдын жана 1993 жылы туулган аялдар кармалган. Алар убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда тергөө иштери жүрүүдө.